Кыргыз Республикасынын Сауд Араб падышалыгындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматына Мариф Улукбек Асанежевдин талапкерлигин бекитүү тууралуу кийинки маселе. Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, урматтуу депутаттар, мен сөзүм башында кыска эле баарыңыздарды ушул жаңы депутаттык арасында буга чейинки депутат болгондор бар, жаңы келген депутаттар баарыңыздарды куттуктаймын. Жакшы каалоо тилектерге рахмат. Урматтуу Айбек Жапарович, бул муну мен сизге кийин тактап жооп берейин. Чынын айтканда бул боюнча маалыматым менде азыраак, бирок бизде ушу Араб өлкөсү менен азыр буга чейин Нуран Садырович айтпадыбы? Биз буларга жакшы жол ачып бергенбиз, Араб өлкөсүнө, Кыргызстан менен Сауд. Сиз эми ошол мамлекетке кеттиңиз. Ошол мамлекет кайсы мамлекеттер менен келишимдери бар, муну билишиңиз керек. Сиз эми өкмөттө иштеп, тактап берели деп үйрөнүп калгансыз. Ошо 50 мамлекетке Казакстан кирген. Туристик визага. Кыргызстан кирген эмес. Биз дагы ошону сиздин сурооңуздун түпкүрүн түшүнүп атам мен. Ошону бизде жок дал жака баягы без виза. Ошону ишке ашырышыбыз керек, чогуу. Сунушум, ошону сиз колуңуздан келишинче аракет кылышыңыз керек. Керек болсо биз да жардам беребиз. Сизде маалыматтар бар. Биргеликте. Ал жакта иштеген ушул жакшы араб досторубуз бар. Өкмөтүндө иштеген. Себеби эгерде туристик виза болуп кала турган болсо, биз только азыр ал жака умра виза менен гана барабыз да. Эгерде туристик болуп турган болсо, бул эки жагынан тең жакшы болот да. Жылына 5000 адам бара турган болсо, андан көбүрөөк болуп калышы мүмкүн, 10 000ге чыгышы мүмкүн. Ошол эле биздин Казакстан коңшу мамлекетибиз бизден аз барат, мисалы умрага. Бирок туристик виза менен эсептегенде алар 20 000ге жакын адам барышат жылына. Бизде эң көйгөйлүү маселелердин бири ошол да. Себеби анткени ал жакта ошол бизнес кылам дегендер бар, өзүм бул жактан көптөгөн алып барып сатам деген биздин соодагерлер бар. Жана ошондой эле ал жактан бул жака келе тургандар бар да. Эми алар бай мамлекет, жакшы билесиз. Ошондуктан ушул туристик визаны сизге мен сунушум биринчилерден болуп ишке ашырасыз деп ишенем. Биз колдон келишинче жардам беребиз. Ишиңизге ийгилик, сизди билебиз, кандай иштегениңизди. Кудай кааласа мында ишке ашат деп билебиз. Рахмат. Рахмат Айбек Жапар. Сунушуңузду эске алып, биргеликте ушундайга жетсек деген ой бар менде да. Рахмат. Чоң рахмат. Сөз Чыңгыз Азаматович сизде. Улбек Самединович, аябай маанилүү өлкөгө барасыз. Эки тараптуу кызматташтыгыбыз акыркы жыл ичинде алдыга кетти. Бир топ демилге менен Кыргыз тарабы жана Араб тарап өз убагында чыккан. Биз бир нече жыл ичинде көчмөн оюндары боюнча алар менен сүйлөшүп жылдырдык. Биздин чоң делегациябыз Сауд Арабияга барып келип катышты. Сиз жакшы билесиз. Ушул жагынан менимче андан көбүрөөк биз иштешибиз керек. Ушул жагынан жардам берип койсоңуз жакшы болот эле. Анан кийин Сауд тарабы менен биз авиа каттам боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Айыл чарбанын продукциясы менен Сауд тарабы аябай кызыгып атат, өзгөчө бал. Ушул жагынан тоже командабыз менен чогуу Тышкы иштер министрлиги жана тийишелүү айыл чарба министрлиги менен экономика министрлиги менен тыгыз байланышта иштесеңиз жакшы болмок. Жана туризм жагынан менимче Сауд Арабиянын дарамети өтө күчтүү. Алар кыргыз табияты менен аябай кызыгып атат. Акыркы бир нече жыл ичинде Бириккен Араб Эмираттарынан жана Сауд Арабиядан алардын жарандары Кыргызстанга келе башташты. Көлөмү көбөйтүп атат. Ушул жагынан деле менимче сиз көңүл бурсаңыз жакшы болот эле. Жалпысынан сизге ийгиликтерди каалайм. Жакшы билебиз. Чоң рахмат. Жооп берип коеюн, уруксат болсо, Жанар Кубаныч. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, каалоо тилектериңизге чоң рахмат. Сиз дасыккан ушул тармактагы жетекчи болуп да иштеген катары аябай жакшы сунушту айттыңыз. Мен өзүм да буга чейинки жумушта ушул Араб өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси менен талкуулаганда ушул маселелер кеңири талкуулаганбыз. Өзгөчө
азыр буга чейин Айбек Жапарович айткан маселени эң биринчи чечүүгө шарт түзүү ушул авиа каттамдар болуп атат. Бишкек Жидда, андан сырткары балким Бишкек, Мадина. Эгерде авиа каттамдар түз ачылса, мына акыркы убакта араб өлкөлөрүнөн өзгөчө ушул падышалыктан абдан көп бизге туристтер келип атат. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ушул өкмөттүн чечиминде алдык элек аларды жанында коштоп келген кызматчыларына дагы безвизовый киргизүү боюнча. Бул да болсо туристтердин келишине абдан чоң жол ачат. Ушуга эле байланыштуу туризм болот. Андан сырткары айыл чарба боюнча абдан жакшы белгиледиңиз. Негизи Кыргызстан бул жашыл өлкө, дүйнөдө эң таза натуралдык продуктларды экспорт кылсак, мен ойлойм бүгүнкү күндөгү ушул эки өлкөнүн ортосунда соодалыкка чындыгында бир аз азыраак экен. Ушуну өзгөчө биз экспорт менен көтөрсөк, буга айтылган бал болобу, жаңгак болобу, ушул биздин жакшы айыл чарба тармак менен көтөрсөк болот. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чыңгыз Азаматович, сиз эгер аяктасаңыз. Жок, эме все рахмат. Элчилик жакшы, ошол жакта жакында эле 2 жыл мурун элчиликтин имараты түзүлгөн, биз круг салдык. Так что бүт шарттар сиз үчүн түзүлгөн. Жалан ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз Нуржич Кадырбекчи, сизде. Улукбек Асамединович, азыр сиз ушундай бир өлкөгө баратасыз. Бул бир маанилүү өлкө, аны жакшы билесиз. Нефть чыгарыш жагынан, дүйнөдөгү геосаясаттагы орду жана башка абдан маанилүү өлкө. Бирок ал жактын менталитети мен түшүнгөндөн келаткан элчинин өткөн таржымалына абдан чоң маани берет да. Сиз Кыргызстанда 3/1 болуп иштеп турдуңуз, өкмөттү башкарып турдуңуз. Ошон үчүн ушул аброюңуз, ушул мезгилдеги байланыштарыңыз алардын сизди сыйлоосуна карата бир чоң фактор, чоң шарт. Ошон үчүн сизге ийгилик каалайм. Ушул потенциалды, ушул кадыр баркты, ушул байланыштарды 100% колдоносуз деп ишенем. Анан эми көп кызматтарда иштедиңиз. Мен башка сыпаттарыңызга баа бере албайм, бирок дипломаттык сыпаттарыңыз бар. Жараткан жардам берсин, ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, суроого жазылгандар бүттү. Мен да кыскача оюм айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, добуш берип элек азыр болот. Урматтуу депутаттар, мына өзүңүздөргө маалым болгондой, Сауд Арабияда 2 жылдан бери мендеги маалымат боюнча элчибиз жок. Азыр. Анын үстүнө мына 24-27 февралда Эр-Риядда роуд-шоу бизнес форум өтөт. Ошого дагы эртерээк элчибиз барып, ошол жерде даярдыкты жогорку деңгээлде өткөрүү аракетин көрүш керек деп ойлойм. Экинчиден, Улукбек Асанович билесиз, соңку жылдары ачык асман саясаты ишке ашкандан кийин дагы Чыңгыз Азаматович жакшы билет, Сауд Арабиядан Кыргызстанга келген туристтердин агымы кескин өсүп баратат. Бул бир гана ысык көл эмес, тоо туризми, өзгөчө суу самыр, жайлоолорго келген биздин өзгөчө мындай капчыктуу туристтерибиздин саны, ошол жактан келгендердин саны арып атат. Мына ковидке байланыштуу гана бир аз азайды. Ошол маселенин үстүнөн көбүрөөк иштесеңиз, биздин экономикага чоң пайда келтирмек. Экинчиден, мына Нуран Садырович билет, экономикалык дипломатия. Акыркы учурда мына Тышкы иштер министрлигинде атайын ушуга басым жасалып, адистер иштеп атышат. Ошо экономикалык дипломатияны дагы күчөтөсүз деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, эгерде сиздерде башка сунуш жок болсо, анда Кыргыз Республикасынын Сауд Араб падышалыгындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызматына Мариф Улукбек Асамединовичтин талапкерлигин жактыруу боюнча мен сиздерге добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Анда мен комитеттин чечимин окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14 беренесинин 2 бөлүгүн жетекчиликке алып төмөнкүдөй чечти. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Сауд Араб падышалыгындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчисинин кызмат ордуна Марипов Улукбек Асамединовичтин талапкерлиги жактырылсын. Экинчи, комитеттин чечиминин көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлсүн. Чоң рахмат. Улукбек Асамединович, сизди куттуктайбыз.
уруксат болсо, урматтуу Жанар Кубанович, урматтуу депутаттар, сиздер менен ушу Кудай буйруп ошол жака барып иштеп калсам, сиздер менен тыгыз иштеп, азыркы айтылган сунуштарды эске алып, тилекке каршы ушу 2 жылдан бери ал жакта элчи Жанар Кубанович айтты, алдыда бир топ ушул мамлекетибизге, Кыргызстаныбызга пайда алып келе турган мындай жолугушуулар болот экен. Ошолордун баарына ушул мамлекетибизди, элибизди уят кылбай иштеп, таза ушу кызмат кылганга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Бара берсеңиздер болот.